Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде менин университетим көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүз Баткен мамлекеттик университетинин гуманитардык экономикалык коллежи тууралуу болмокчу. Биз менен бирге болуңуздар. Гуманитардык педагогикалык коллеж түптөлгөн жылдан тартып далай студенттерди тарбиялап чыгарды. Сапаттуу билим берилип, бүгүнкү күндө Рунок шартында теңтайлашып, мыкты кадрларды тарбиялап жаткан орто кесиптик билим берүүчү окуу жайынын түптөлүү тарыхы тууралуу Муса Үсөнов төмөнкүлөргө токтолду. Баткен гуманитардык экономикалык коллежинин тарыхына кайрыла кетсек, Баткен мамлекеттик университетинин базасында 2006 жылы экономика жана тарых факультетинин базасында орто кесиптик билим берүү бөлүмү болуп биринчи ачылган 2006 жылы. 2006 жылы 3 эле адистигибиз болгон: финансы, бухучет и укуктануу адистиктер. Андан кийин биз 2008 жылы ушул факультеттин базасынан бөлүнүп чыгып өзүнчө бөлүм болуп, 2008 жылы орто кесиптик билим берүү бөлүмү болуп кайрадан түзүлдүк. Андан кийин министрликтин өзүнүн 2011 жылы буйругу чыккан, ошо жогорку окуу жайлардан орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрү өзүнчө юридикалык статус алып бөлүнүп чыксын деген буйругу чыккан. Ошол буйрукту негиз кылып анан биз Баткен мамлекеттик университетинен 2011 жылы өзүнчө юридикалык жак болуп бөлүнүп чыктык дагы. Бүгүнкү күнгө чейин жашап келебиз. Бирок ушул 2011 жылдан берки биздин ийгилигибиз ушул бөлүнгөндөн кийинки ийгиликтерибиз көбүрөөк болду. Финансылык жактардагы өзүнчө өзүн өзү каржылоого өткөндөн кийин биз жаңы адистиктерди ачтык. Бүгүнкү күндө ушул 9 адистик боюнча окутуп атабыз. Атай кетсем, ушул экономикалык багыт боюнча 6 адистик, бухучет, финансы, банк иштери, налоги, налогообложение, менеджмент адистиктери. Андан сырткары укуктануу, юридикалык багыт боюнча укуктануу адистигинде бүгүнкү күндө көптөгөн студенттер окуп атат. Андан сырткары педагогикалык багыттагы англис тили, орус тили, педагогика багыты боюнча окутуп жаттык элек. 2014 жылдан бизде ушул жогорку жана орто кесиптик билим берүү программаларын, окуу жайларын оптималдаштыруу максатында ушул педагогикалык багыттарды бизден токтотуп, бүгүнкү күндө юридикалык, экономикалык багыттар гана окутулуп жатат. Бүгүнкү күндө бизде 600дөн ашуун студент окуп жатат. Студенттерибиздин билим сапаты, мен ойлойм, талапка ылайык деп ойлойм. Себеби бул боюнча далил ушул биздин студенттердин окууда болгон, спортто болгон жетишкендиктери, олимпиададагы алдыңкы орундары деп эсептейм. Андан сырткары бизде негизинен 42, бүгүнкү күндө 42 окутуучу, жогорку билимдүү окутуучулар эмгектенүүдө. Булардын баардыгы ушул аттестациядан өтүп, бүгүнкү күндө талапка ылайык, талапка жооп бере турган окутуучулар эмгектенүүдө. Негизинен окутуучулар баардыгы
Ош мамлекеттик университетинде, улуттук университетте Бишкектеги, Арабаев университеттеринен тажрыйба алмашуу максатында стажировкадан өтүп келишүүдө. Айта кетсек, Ош мамлекеттик университетинен былтыр АВМ программасы боюнча, кредиттик технология боюнча, сынчыл ойломду өстүрүү программасы боюнча, ошондой эле окутуудагы программаларды проекттирлөө программасы боюнча окутуулардан өтүп, сертификаттарды алып, өздөрүнүн илимин чукулдап келатат. Андан сырткары да айта кетсем, ушул биздин окутуучубуз Жаныкулов Улукбек агайыбыз ушул 2011-жылы Америка Кошмо Штатына барып, Түштүк Каролина штаты менен Вирджиния штатында 3 айлык стажировкадан өтүп келди. Андан сырткары биз ушул Баткен гуманитардык экономикалык колледжи өзүнүн библиотекасы, өзүнүн китеп фондуна ээ. Андан сырткары 2 компьютерный класс, электрондук китепканалар, бардык компьютерлар ушул студенттер үчүн интернет менен туташып, биздин ушул студенттер үчүн негизги булак, маалымат алуу булак катары ушул компьютердик класстар, библиотекалар эсептелинет. Андан сырткары ушул коррупцияга каршы күрөшүү максатында, студенттердин билим сапатын жогорулатуу максатында, окутуучулардын жоопкерчилигин арттыруу максатында ар бир аудиторияга видео көзөмөл орноттук. Бул видео көзөмөлдүн жыйынтыгын мен өзүм ушул быйыл октябрда орноттук. Жыйынтыгын карай турган болсок, видео көзөмөлдүн жакшы жактары көп экен. Айтсак, ушул студенттер баягы сабак учурунда башка нерсе менен алек болбой, же болбосо интернет, WhatsApp деген баягындай программаларга кирбей, ушул көзөмөл болгондон кийин ушул только ушул сабакка көңүл бурат экен. Анан окутуучулар дагы сабактан алагды болбой, башка жакка чыкпай, ошо только кирген боюнча ушул сабакка көңүл буруп, андан сырткары ушул коррупцияга каршы күрөшүү максатында дагы уюштурдук. Себеби имараттын сырткы жактарында көзөмөлдөгөнгө видео көзөмөлдөрдү орноттук. Себеби студенттердин ушу имараттын ичиндеги коопсуздугун камсыз кылуу максатында. Сапаттуу билим мыкты адистин эртеңки келечеги. Колледждин негизги максаты студенттерге сапаттуу билим берип, өз кесибинин ээси кылып чыгаруу болуп саналат. Билим алууга умтулган жаштар көптөгөн ийгиликтерге жетишип келе жаткандыктарын окуу бөлүмүнүн башчысы Абдыжапар Шамшиев баса белгилеп кетти. Ушул Баткен гуманитардык экономикалык колледжинде 2011-жылдан бери иштеп келе жатам. Анын ичинде 2012-13 окуу жылдан бери директордун окуу иштери боюнча орун басары кызматын аркылап келе жатамын. Ошол 2011-жылда келген мезгилге чейин эле ушул университеттин орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрүнүн арасында олимпиадалык боюнча мындай бир сынак өткөрүлүп келе жатат эле. Ошо 11-жылы Түштүк региондогу кесиптик билим берүү окуу жайларынын арасында өткөрүлгөн эмеге олимпиадага биздин окуу жайдан англис тили, анан укуктануу боюнча биринчи, экинчи орунду алган студенттерибиз барып катышып, байгелүү орундарды жеңип келишкен. Андан кийин катары менен 3 жыл Түштүк региондор боюнча колледждердин арасында өтүлүүчү олимпиада Ош шаарында өтүлүш керек болгон олимпиадабыз өткөрүлбөй калгандыгына байланыштуу биздин өзүбүздүн Баткен мамлекеттик университетинин ичиндеги колледждердин арасында ушу олимпиадабызды өткөрүп келатабыз. Бул олимпиаданын өткөрүүнүн негизги максаты ошол университеттин окуу маалымат борбору тарабынан түзүлгөн атайын орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрүндө окуган студенттер арасында олимпиада өткөрүү боюнча
жобонун түзүлгөн жобо бар. Ошол жобонун негизинде өткөрүлүп жатабыз. Бунун негизги максаты ошол студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу, алардын ошо билимге болгон кызыгуусун арттыруу, аларды баягы студенттердин арасындагы бири менен биринин болгон мамилелерин, алардын жакшы бир мамиледе болуу, бири-бирин тануу максатында ошол өткөрүп келатабыз. Ошол өткөрүлгөн колледждердин арасында өткөрүлгөн ушул олимпиадада катары менен биринчи орунду камсыз кылып келатабыз. Башка айтканда ошол былтыркы окуу жылын алсак, өткөн окуу жылда предметтик олимпиадага жалпы университеттин колледждердин арасында өткөрүлгөн предметтик олимпиадада 117 студент катышып, анын 39,9 башка айтканда 40%ке жакын биздин өзүбүздүн студенттер, биздин ушул Баткен гуманитардык колледждин студенттери ээлешсе, ал эми адистиктер арасында өткөрүлгөн олимпиадада 18 студент байгөлүп алынса, ошол колледждердин арасында анын 8-и башка айтканда 44%ке жакын ушу биздин студенттер ээлешти. Жалпы общий предметтер, анализдиктер боюнча өткөрүлгөн олимпиадада жыйынтыгы боюнча, жалпы жыйынтыкта биздин студенттерибиз 39%-тен ашыгыраагын биздин студенттер камсыз кылышып биринчи орунду ээлешкен да. Ал студенттерибиз азыркы мезгилде да ушу бизде окуунун алдыңкылары окуп атышат. Алардын ичинен көпчүлүгү бүтүп, жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, ошол Баткен мамлекеттик университетинин өзүнүн эле 8 студентибиз жогорку билим алуу максатында ушу тесттин жыйынтыгы менен азыр окуп атышат бюджеттик негизде. Андан соң каркы башка окуу жайларга дагы окууга өтүшүп, ушу тесттин жыйынтыгы менен 3 студентибиз Бишкекте, 2 студентибиз Ошто ушу бюджеттик негизде биздин колледжде бүтүргөн студенттерибиз окуп атышат учурда. Жалпы бул азыркы кезде 517 студент бар. Анын 114-ü сырттан окуу бөлүмүндө, калганы мына күндүз окуу бөлүмүндө окуп атышат. Негизи окуу корпустарыбыз толук бойдон биздин ушул билим берүү жана илим министрлигинин койгон талаптарына, аттестациялык жана лицензиялык койгон талаптарына жалпы жонунан жооп берет. Спорт залдарыбыз дагы, компьютердик каануларыбыз дагы иш кылып, ушул биздин жалпы колледждин жалпы эмеси, материалдык базасы ушул студенттердин билим деңгээлин жогорулатуу максатында ошо иштеп жатат. Бардыгын кадр чечеттеп өткөн кылымда айтылган сөз азыркы күндө да өз актуалдуулугун жогот элек. Өзүбүз туулуп өскөн аймагыбызга өлчөөсүз салымын кошуп келе жаткан гуманитардык экономикалык колледжде билим берүүдө алдыңкы илимий техниканын жетишкендиктери пайдаланылат. Гуманитардык экономикалык колледжибизде 2 компьютердик класс бар. Экөө тең интернетке туташтырылган, Wi-Fi уланган. Студенттер бүт бардык өздөрүнө керектүү каражаттарды ушул жерден алат. Электрондук китепкананын эмелери боюнча каражаттары боюнча айтып кете турган болсок, бу жерде 3100ге жакын электрондук нускамалары менен катталган. Бүт бардыгы буларда 2 смена окуп, 2 сменада эртең менен сабагы жок учурда түштөн кийин келет. Анан түштөн эртең менен окуган студенттер обедтен кийин келип, ушул жерде өздөрүгө керектүү маалыматтарын алып кетишет. Областыбыздын өсүп өнүгүүсү бардык тармактарда кадрларга байланыштуу эмеспи? Ал эми кадрлар канчалык сапаттуу билим алышса, аткарылган ар бир иш ошончолук сапаттуу болоруна шек жок. Сапаттуу кадрлардын даярдалышы окуу жайынын материалдык окуу базасына байланыштуу. Окуу жайдын сапаттуу кадрларды тарбиялоого татыктуу билим берүү үчүн китеп фонду бар. Баткен гуманитардык экономикалык колледжинде 9778 китеп бар. Анын ичинен фонддо окуу предметтери бар. Анан Сорос фонддон келген китептер бар. 2046 китеп. Андан тышкары USAID-тен келген китеп бар. 216. Анан ГЦ-дан келген 400 китеп бар. ГЦ-дан келген 400 китеп педагогический багытта.
Сорос фондтон келген 2046 китеп бар, юридический, экономический тармактар боюнча бөлүнгөн, педагогический китептер дагы бар. Биздин окурмандардын арасында быйылгы 2016 жыл тарых жана маданият жылы боюнча окурмандардын арасында брейнинг өткөрүлдү. Ага өзүнүн окурмандардын кошкон салымдары абдан жакшы, кызыгуу жакшы. Студенттердин ар бир ийгилиги окуучулардын талбас эмгегинин өзүрү. Окуу жайы келечекте окуу базасынын кеңейтип, сапаттуу кадрларды даярдоону максат кылууда. Келечекте ушул 2016-2017 окуу жылына биз ушул жаңы план түздүк. Ушул планда негизинен окутуунун сапатын жогорулатуу максатында интерактивдүү доскаларды аудиторияларга коюп, андан сырткары ушул сабактарды жаңы окутуунун методикасы боюнча проектор аркылуу дистанттык окутуу аркылуу ушул пландарды киргизип атабыз. Келечекте буюрса ушул колледждин, мен ойлойм, келечеги алдыда. Бүгүнкү күндө ушул бизден бүткөн студенттер жумушсуз калбайт деген ойду айткым келет. Себеби бүгүнкү күндө укук таануу адистиги, экономикалык багыттагы адистиктердин баардыгын ушул бүткөн студенттер бүгүнкү күндө жумуш менен камсыз болду десем жаңылышпайм. Спорт ден соолук булагы гуманитардык педагогикалык окуу жай мыкты спортчулар менен сыймыктанып, спорт тармагын өнүктүрүүнү дагы колго алышып, мыкты шарттарды жаратууну максат кылышууда. Биздин Баткен мамлекеттик университетинин спорттук жетишкендиктер жөнүндө кыскача айтып бере турган болсом, бул 2000 жылы ушу Баткен мамлекеттик университети түзүлгөн. Түзүлгөндөн баштап бизде ушу спорттук жетишкендиктерге бай десем деле жаңылбаймын. Себеби бизде жыл сайын университетти студенттер арасында, жогорку окуу жайлар арасында мелдештер болот. Ошолор менен бирге эле колледж манагы орто окуу жайыбызда дагы ар түрдүү мелдештер болот. Бул мелдештерде бизде жогорку билимдүү дене тарбия адистигини бүтүргөн мугалимдер эмгектенет. Негизинен бул жерде айтып кете турган болсом, биздин жетекчибиз Капар деген агай бар, ал дагы дүйнөлүк чемпионатка барып келди. Грецияга барып, дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунду ээлеп келди. Ошону менен бирге эле мен өзүм бокс боюнча көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Өзүм эл агартуунун мыктысымын. Ошону менен бирге дагы 3-чү мугалим бар, Приматов Абдулазиз, ал дагы эл агартуунун мыктысы. Негизинен ал бала шахмат боюнча кече мына 1-2 күн болду, барып шахматтан жакшы ийгиликтерди алып келди. Андан кийин биз ушу 10 боксчуну алып барам Бишкекке. Алып барып, ушу жакшы ийгиликке жетебиз деген ойдомун. Бул күнгө чейин 5 жылдан бери 2-3-чү орунду алып келатабыз республикада бокс боюнча. Ошондой эле бизде азыркы бүгүнкү күнү ушу бокс боюнча жетишкендиктерибиздин айтып кете турган болсом, бүгүнкү күнү Кыргызстандын курама командасында 2 биздин студентибиз машыгууда. Азыр бири окуудун бүттү, экинчиси быйыл 4-курста окуп атат, Рахматов Эсен. Азыр Кыргызстандын курама командасында бокс боюнча. Ошондой эле башка видтер боюнча айтып кете турган болсом, оор атлетика боюнча дагы бизде былтыркы универсиаданын жыйынтыгы, былтыркы универсиадада жогорку көргөзмөнү көргөзүп, азыр жогорку эмеде высший лига деп коет бизде. Ошо высший лигага чыккан. Булар высший лигага чыккандан кийин уже ал жерден мирге отбор болот. Буюрса, быйыл шартка байланыштуу бизде ректорат жаңы болду. Ушу ректорат жаңы болгондугуна байланыштуу өзүбүздүн нукра ушу өзүбүздүн студенттер гана барыш керек болуп атат мелдештерге. Быйыл даярдык жакшы. Не только бизде мына ушу залды негизинен мен өзүм
башында туруп ушу залды бизден ректорат жасап берди. Ушу залды, бокс зал. Мындай зал Баткен областында деле азыраак. Баткен областында почти жок коесе. Ушу силер көрүп турган мына ушу рингти мен өзүм 3 жыл мурда жасатып, Бишкектен жасатып келдим. Мунун суммасы дагы айтып коюш керек. 320 миңдик ринг. Анан биз бул жерге залга негизинен ушу окуучу балдарды дагы алабыз. Себеби бизге окуучу балдарда 6 класстан баштап алып туруп, 3-4 жыл машыктырып, коллежге киргизебиз. Коллежди бүткөндөн кийин жогорку окуу жайга киргизебиз. Өзүбүздүн кадрлар биз ушул жерге бокска катышуучуларга дайыма биздин эшик ачык. Кайсыл маалда болсо дагы кыздар келип машыкса дагы болот, балдар дагы. Быйылкы жылдан баштап универсиадага бокс боюнча кыздарды дагы уже катыштыра баштадык. Быйыл бизге шартка байланыштуу кыздарды алып барбайбыз. Буюрса эмки жылы уже кыздардан дагы коебуз деген ойдобуз. Баткен мамлекеттик университетинин базасында түзүлгөн гуманитардык экономикалык коллежи ачылганына аз гана убакыт болсо дагы област аймагынын кадрлар менен камсыз кылууга өлчөсүз салымын кошту. Бүгүн студенттик аудиторияда билим алып жаткан студент областыбыздын ар кайсыл тармагынын керектүү адиси, өлкөбүздүн эртеңки келечегинин салымын кошкон татыктуу инсан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Бүгүн биз Баткен мамлекеттик университетинин гуманитардык экономикалык коллежи тууралуу баяндадык. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин саламатта туруңуздар.